Саламатсыздарбы, урматтуу Стоп Беспредел медиа порталынын көрүүчүлөрү, кызматыңыздарда Кайрат Кенжебаев. Бүгүн бизде коноктоо Кыргызстанга аттын кашкасына белгилүү коомдук ишмер, биздин устатыбыз, агайыбыз Түгүлбай Казаков агаев менен маек болмокчу. Бирок бүгүн маданиятчы, журналистке жаатында эмес. Баягы эле Кыргызстанда кабыргасынан турган жер маселеси, ошо жерлерди, элдерди алдап саткан шылуундар тууралуу кеп кылмакчыбыз. Аки преске жанагы Турсунбаева Жыпаркул деген эме берип атышпайбы? Мунун баары калп, жалган. Аны бияктагы жашаган элдер бирөөсү да көргөн эмес. Жизни көргөн эмеспиз. Анан эми азыр ушинтип эле пайда болуп калбадыбы аларчы? Меники биринчи линияда эле ошону талашып, тияка жылдырып, мейли аны деле алып берели деп, ага неметсек, ага документ жазып берип коет да, кайра аны дагы сатып берет да. 8 участокка мурун жайында тапшырыптыр, Жыпаркул дегенчи. Жайында эл катары тапшырыптыр. Эми кыш келгенде, мына февралда, мына кызыл китеп чыгат дегенде Жыпаркул келип, дагы 170 участок меники деп атат да. Турсунбаева Жыпаркул деген аялдын намына биздин участокты да каттатып салыптыр да. Биз болсо 2010-жылы октябрда алганбыз Байкеден. Ошол жылдан бери эле ушул жакта жашайбыз. Мына биринчи суроону баштардан мурда Түгүлбай агай. Кечээ күнү биз Өскөн Ордо бардык. Ошол жакта деген бир айыл түшүп калган экен, бул Туңгуч кичи район үстү жагында. Бирок 13 жылдан бери элде жашайт. Бир документ жок, ишеним каттан башка. Бирок баары үй салып, ошол жерге 13 жылдан бери кантип бүт жолдорун салышып, инфраструктураны кылып жашап атышат. Анан могу акыркы убактарда бул жер маселеси күч алып, мамлекеттен көңүл бурула баштагандан баштап, ошол жакта бир топ пайда болуптур да. Кайрадан ызылдатып, ошолордун арасында Турсунбаева Жыпаркул деген да бар экен да. Ушул адамды тааныйсызбы агай? Ушул тууралуу эмне айтып бере аласыз бизге? Мен аны адам катары тааныбайм деле, бирок кимди болсо дагы жаманатты кылып калп чындык ойгулаштырып жүргөн киши катары тааныйм. Билем, мен анын атын айтып урмат көрсөтпөй эле коеюн. Мен бул адам бир мага эле асылса, мисалы үчүн мен унчукпайт элем. Маданият министрлеринин ишинен мына Чолпонбек Базарбаев 90-жылдарда иштеген. Чолпонбек Базарбаевтан баштап ушу бирөкөй эле аман калса керек. Мунун жана уугала менен калганын баарын шыбаптыр да. Кимисин айтса да безилдейт мына. Айланайын, көргүм да келбейт, уккум да келбейт деп. Ана учурунда мени да шыбап абдан жазды. Калпчындын баарын койгулаштырды. Ген прокуратурага жазып, мына бүгүн 1 мүнөт кечикпей камагыла деп да жазды. Анан прокуратура текшерди баарын. Прокуратурага мен айттым, силер тыкыр текшерип бергилечи, ошол текшерүүңөрдүн жыйынтыгы мага сотто керек болот эртең бүрсү күнү. Себеби жаманатты кылып коюп эле басып кете берген болбойт да, бир күн жооп бериш керек да жасаган иштерине. Анан бир жазды унчуккан жокмун, 2 жазды, кезитке жазды, интернетке жазды, президентке да жазды, туш-туштун баарына жаздым. Мен бардыгын айттым, текшергиле, ушул жазылганын баарын текшергиле. Эгер туура болсо мен жооп берейин. Туура эмес болсо, анда жыйынтыгын бергиле, мен соттон мунун жообун сурап алам. Жөн эле мен тебеленип отуруп кала турган киши эмесмин деп. Ошолордун баарын жыйнатып, мына Ген прокуратуранын 2 ай бою убара болуп текшеришти. Булар эмне үйүндө отуруп алып пишилтеп коет экен дагы. Ген прокуратуранын тергөөчүсү ушул жерден Баткенге чейин сандалып жүрдү келип, темселеп. Ошонун жазып койгонун баарын такташ үчүн. Ар бир жазылган арыз жана жаманатты макалалардын артынан ошентип жүрүп атат да кишилер убара болуп. Мына силер да жүрүп атасыңар. Бул кишилер үйүндө жылып отуруп алып элдин баарын кыйсып жүрүп атпайбы? Анан биз ойлойбуз да, бул бир күнү жооп бериш керек. Буга юридикалык баа берилиши керек, укуктук баа берилиши керек. Себеби биз баягыда Ген прокуратурага барганда моногу күн туу айылынан буркурап далай киши келди. Жерлери боюнча, үйлөрү боюнча ызы чуу болуп, анын ичинен соттошуп жүрүп, бир 4-3 өлүп кетиптир. Эми ушуга чейин алып барып аткан кишилер жооп бериш керек да бир күнү бирдемеге. Бир мыйзамдын алдында жооп бериш керек. Анан бир мен билишимче бир 20дан ашык киши азыр сотко материал даярдап атат. Анын ичинде жанагы силер айтып аткан жердин ээлери да бар. Анан муну маданият кызматкерлери да бар, башкалар иши кылып, булар шыбаган, күйгүскөн кишилердин көбү ошол эле күн туудагы дачалардын ээлерин да көбү ушул сотко материалдарын даярдап атышат.
соттун жыйынтыгы чыккандан көрөбүз. Эгерде сот дайым эле ушулардын пайдасына чечип берип эле берки бейгүнөө кишилердин баарын күйгүзө бере турган болсо, анда бул Кыргызстанда укуктук мамлекет болот деген үмүттөн ажырайбыз анда. Ачык айтыш керек да. Себеби мыйзам бир күн иштеш керек да. Мыйзам эмне үчүн жөнөкөй кишиге иштебейт даган ушундай элди күйгүзгөн аферисттерге иштеш керек. Андай болбойт да. Агай, сиздин иш ошондо сизге арызданганда, азыркы учурда соттук процесс уланып атабы сиздики? Меники башталып элек, башкалар берген сотко. Башкалардыкы жүрүп атат. Мен Ген прокуратуранын анан башка жактан дагы тактала турган материалдарды күтүп атам. Анткени мен барып эле бул андай эмес, мындай эмес деген ал аргумент болбойт сотто. Мен аны документально далилдешим керек. Вот. Ал эгер калп айткан болсо, калп экенин далилдешим керек. Ошол калпты тигил чын деп далилдеш керек сотто. Далилдей албайбы, анда жооп бериш керек, анда моральный устойдун баарын төлөш керек болот. Вот. Бул жөнөкөй маселе эмес да. Агай, сиз ушул иш менен аралашып жүрүп анан жанакы Күнтүү тараптан башка кишилерди жолтуруп атасыз да, бул ушул иштен жабыркаган адамдар. Мен алардыкын мындай сыртынан уктум, алардын өздөрү менен сүйлөшкөн жокмун. Бирок угуп отурсаң эми төбө чачың тик турат. Жөн эле жаткан кишилерди барып күйгүзүп ийген кандай бир өзүнчө оокат кылып аткан кишилердин барып эле дачаларын сатып ийип, ызы шуу кылып деп айтып атышат да өздөрү. Анан бизди дейт ошончодон бери күйгүзүп сотко берип дейт кайра өзүбүздү. Анан анын азабынан мен Россия менен иштешип жүрдүм эле, азыр Кыргызстандан чыга албай отурам дейт. Иш кыла албай отурам дейт да кыскасы. Ушундай ызы чуу көп. Бул мыйзам алдында жооп бериш керек. Азыр мына сот процесстерин баары бүтсө анан көрөбүз го кандай болуп бүтөт. Агай, азыркы учурда Бишкектин айланасында, өзгөчө Сокулукта, Аламүндүн районунда болуп жаткан жер талаштары, жер маселелери боюнча ой пикириңиз кандай дегиле болуп жаткан абал боюнча? Биздин ар бир адам жер алам деген, жер менен алектенем деген ар бир адам биринчи өзү юридикалык жактан билимдүү болуш керек. Жана күйүп аткан кишилердин көбү ошондон да. Мисалы, жерди алам десе, анын документи барбы, жашыл китеби барбы, ал айыл чарба багытындагы жерби, же болбосо трансформацияга чыккан жерби, ушунун баарын тактап алыш керек да. Анан жөн эле бир тил кат жаздырып алып туруп эле үй сала берген болбойт да бул. Бул жөн эле жаткан бир талап эмес да. Ал жерлердин баарын мыйзамдуу алкагы бар. Биринчи жер алам деген кишилер өздөрү билимдүү болуш керек да. Тиги жерди бир жерди 10 кишиге саткан аферистер ал башка маселе. Аны менен эми укук коргоо органдары иштеш керек да. Алып аткан кишилер билимдүү болмоюнча бул афера улана берет. Аферистер бар да дүйнөдө, дайыма болот алар. Кыргыздын ушунтип күйүп жаткан бирден бир себеби бул билимсиздигинде. Ошо юридикалык жактан билим жоктугунда, көңүл бурбагандыгында. Биринчиси ошол, экинчиси мына даттанып барса милицияга же сотко, анан алар ошол күйгүзүп аткан кишинин пайдасына чечип берип коюп атса, мына ошондон анан кийин кыргызстандыктардын үмүтү өчөт. Мамлекет деген түшүнүктөн. Ошон үчүн бу жерде сот системасы дагы, укук коргоо органдары дагы мыйзам менен иштеш керек да. Жөн эле көрө оокаттын артынан түшүп кетпей, мыйзам менен иштеш керек болот. Антпесе далай кишилер жөн эле кишилерди күйгүзүп, жерлерин тартып алып, акчанын күчү менен. Бул жокпу Кыргызстанда, толуп атат да мындай фактылар. Ошон үчүн бу жерде жалгыз эле ал адамдын билимсиздиги эмес. Эң биринчи себеби ошол. Биринчи себеби анын тиги мисалы мына өзүңөр айтып атпайсыңарбы, арендага алып туруп, азыр да ошондой болуп атат. Мына 5 жылга арендага алып туруп, анан кийин көп кабаттуу үйдү салып алып өзү кетип калган, сатып туруп. 5 жылдан кийин мамлекет мына жер арендасы бүттү дейт да. Эмне болот анан? Ал үй мына 12 кабат үйүңдү алып кет дейби бир жака. Аренда төлөгөлө деп баштайт жерге. Ай сайын же жыл сайын. Ушундай иштер абдан көп да. Булардын баары мына азыр президент текшертип атпайбы? Ушул аягына чейин текшерилсе жакшы болот эле. Мына аферисттердин баары жазаланыш керек. Кыргызстан бир тазаланыш керек болуп атат да. Ушундай кишилерден. Убагы келди ойлойсуз? Келди убагы. Эми ушу азыркы президенттин убагында жасалып калбаса, анда билбейм качан болор. Мына четинен текшерип тазалап баштады го. Ушул аягына чыгыш керек да. Сиз жанакы Турсунбаева Жапар Күлеженда башка жактан кантип тааныйсыз? Бул эмне себептен кантип таанышып калдыңыз эле, сырттан угуп жүрөм деп атпайсызбы? Анан бул маданият жагында дагы өкүлдөрдүн мурунку маданият министрлеринен бери жамандап келген депчи. Кичине маалымат биле кетесизби? Билели да ошол. Бул мындай экен да. Эми анын күйөөсү Кыргыз драма театрынын актёру болуп иштеген.
ошого наам бергиле, тиги бергиле, бул бергиле деп келет экен. Анан тиги бере албай калса эле болду экен. Ошол жерден баштап шыбайт экен. Ал мен мурдакы министрлер менен сүйлөшсөм баарыныкы окшош. Меники да ошондой болгон. Бирдемени сураганда бере салса, ал жакшы министр экен. Мактап жатып калат аны. Ал бере албай калды, сураган убагында болду. Ал андан ашкан акмак жок. Мына маданиятты талкалап атат деп жазат баарынан дагы. Эми маданиятты талкалаган деген кандай түшүнсө болот? Театрларды жардырып жибериш керек аны үчүн. Актерлорду атып жок кылыш керек. Маданиятты талкалайт деген кандай бул? Ушундай сөздөргө чейин жазып, жаманатты кылып жүрөт экен да. Анан эми сот процесси башталса, мен ошонун баарын далилдегиле дейм. Каерде, кайсы театрды мен жок кылдым, канча кишини өлтүрүп, актерлорду азайттым. Ошонун баарын далилдеп бергиле. Далилдей албасаңар, анда мен моральный эме коем. Жаманатты деген, мен андай жаманаттуу болгон эмесмин өмүрүмдө. Мына ушул кишинин азабынан интернетте дагы бир топ мындай да мени жакшы тааныгандар ишенбейт. Алар аралашып көрүп жүрөт. Тааныбагандар ойлойт да, бул акмак турбайбы деп. Мына жазып атпайбы дейт. Ошол оңой нерсеби? Интернетте бүт дүйнө окуп атат азыр. Ошон үчүн биз сот процесстери башталса, ошол жерден көрөбүз. Ошол жерден баарынан кызыгы ошолор соттошкондо силер катышсаңар жакшы болмок да, себеби соттун кандай чечим чыгарганы маанилүү аябай. Агай, биз кайсы убакта коюлат, ошол убактарын айтсаңыз биз сөзсүз барганга аракет кылабыз агай. Биз сот процесси болгондо мен журналисттерди чакырам. Чакырып, баарын уксун дейм ошол. Сот кандай чечим кабыл алат, булар эмне деп жанын жейт, кантип далилдейт жанагынын баарын, далилдей албай турган нерселердин баарын. Көрөбүз сотто, бул өзү кызык процесс болот. Агай. Рахмат Түгүлбай агай. Бизге келип кызыктуу маек берип, бизге информация бергениңизге рахмат чоң агай. Ишиңизге ийгилик болсун. Урматтуу көрүүчүлөр, кийинки берүүдөн көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.